Рахмат, Дастанбек Атысбекович. Улукбек Асамидович, айтып койсоңуз, мен комитетте катыша албай калдым эле. Мына 2016-жылы өткөн көчмөндөр оюну ипподром боюнча маалыматыңыздар чыкты. Жана 200 миллион ашыкча акча сарпталган деп, бирок ошо уюштуруу иштерине кайсы каржы булагынан акча кеткен, ошонун отчету берилди бүгүнкү кеңеште. Көчмөндөр оюнун өткөзүү боюнча уюштуруу комитети тарабынан. Урматтуу Табылды Гапарович, коомчулуктагы бүгүнкү күндө эң маанилүү маселени көтөрдүңүз. Биз бул боюнча баягы орусча айтканда промежуточный акт, бул улуттук коопсуздук комитети суранды, ошол боюнча бердик. Бул боюнча ачык айтканда биз былтыры бүтүрүп берүүгө аракет кылганбыз, бирок Госстрой менен өкмөттүн каты келген, ипподром боюнча баягы эксплуатацияга акт приемка боло элек, токтотуп турайлы деп. Анан бүгүнкү күндө биз ага карабастан уже мына бир жыйынтыкка чыгайын деп калдык. Бир аз убакыт калды. Бул жерде мына биздин урматтуу кеңештин мүчөсү аудитор Медетов Ишен Бектурсунч отурат. Ушул кишинин жетекчилигинде текшерилип атат. Материалдар азыр частично өткөрүлүп берилди. Ушуну толук бүткөндөн кийин сиздерге бир советти расмий түрдө жиберсек туура болот го? Жок, коомчулукта сөз болуп атат да, мына бюджеттен канча акча кетти, кайсы каржы булагынан, анан кийин биздин бир топ бизнесмендерибиз миллиондогон долларларды берди. Бирок мына капиталдык салымдар боюнча 1,5 миллиард сом ипподромго каралган. Эгерде цифра боюнча айтсак, азыркы күндө мына айттым, аудит жүрүп атат. Анан спорт агенттиги аркылуу ушу көчмөндөр оюн жана уюштуруу иштерине 227 миллион деп төбөрөктөп айтсак болот, 227 миллион сом каралган. Маданият министрлигине 32 миллионго жакын, 31,8 миллион сом каралган. Андан сырткары мына президенттин иш башкармалыгы жана өкмөт менен президенттин иш башкарма аркылуу 257 миң сом каралган. спонсорлор тарабынан Спонсорлор тарабы боюнча дагы биз тактап туруп айталы, бир топ каражаттар бар ал жерде дагы. Бул Мегаком башка жагы боюнча. Бирок негизи биз баягы спонсорлордон келген акчалар боюнча, мыйзам боюнча биз ал толук карай албайбыз. Эми бул мамлекеттик иш-чара болуп атат. Себеби отчетун бериш керек да, мамлекет тарабынан уюштурулуп аткандан кийин ошол эле Мегаком деле мамлекеттик ишкана болуп эсептелет. Биз мына Мегакомдун өзүн карадык. Мисалы үчүн ошол көчмөндөр оюнуна 2 жолу акча которуптур. Канчадан? Мен билгенден $100 миң берген болуш керек биринчисине. Биз кечээ Мегакомдун отчетун жакында карадык. Ошол боюнча да өзүбүздүн тиешелүү предписанияны бердик аларга, өкмөткө. Сиздерге да бияка отчет кетти ушу Мегаком боюнча. Генералдык прокурордун орун басары отурат. Бул боюнча сиздер өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдө айтышыңыздар керек. Бул алардын мындайча айтканда жеке ишканасы эмес, бул мамлекеттик ишкана, элдин акчасы. Каалаган убакта ушундай оюн чараларга бере турган алардын укугу жок. Ушундай көрүнүш кайталанбаш үчүн сиздер тез арада ичинде иш козгоп, жоопкерчиликке тартыңыздар мындай жетекчилерди. Андан сырткары да толтура биздин ишкерлерден, банктардан каржылар алынган, бул боюнча да ачык изилдеп чыгыңыздар. Улукбек Асаев, мыйзам жол бербесе, башка финанс полициясы аркылуу. Андан сырткары мына өзгөчө статустарды берген айылдар боюнча, мыйзамдын аткарышы боюнча бир сунуш бердиңиздер Улукбек Асаевич. Бүгүнкү күндө эч кандай мыйзам иштебей атат, эч кандай жеңилдиктер жок да. Ошо боюнча бир өзүңүздөрдүн сунушуңдар болду, өзгөчө статус алган мына айылдарды мыйзамы боюнча. Талкап жанагы бийик тоолуу алыскы аймактар боюнча айттыңыз го? Ошолор анан приграничный райондор боюнча, айылдар боюнча. Эми ачык айтканда бул өкмөттүн түздөн түз баягы функциясына кирет, бирок биз сунушубузду берелик бул боюнча, баягы бизге компетенция кирген жагы боюнча. Мына жакында агрардык комитетте жанагы урматтуу президенти Сооронбай Шариповичтен аймактарды өнүктүрүү боюнча кабыл алган буйругунун аткарылышы боюнча жакында бизде катыштык. Ошол жака да биз тиешелүү сунуштарды беребиз. Сиздики текшерүү жолу эмес, аудит да, сиз алдын ала жолдуу анан мыйзамдарга сиз комитеттүү адамдар иштеп атат да, мындай сунуштар сиз тараптан көбүрөөк берилиш керек. Биз сөзсүз түрдө беребиз, жанагы бюджетти эффективдүү пайдаланыш боюнча консультацияларды, доходду көбөйтүш боюнча, айыл өкмөттөр канткенде дотациядан чыгат. Ошол жагы боюнча сөзсүз биз буга чейин деле берип келе жатабыз да. Мен ойлойм, ушул мыйзамдын аткарышы боюнча анан жана алыс аймакта жарашкан айыл өкмөттөр же райондор боюнча да карап сунушуңузду бериңиздер. Эч кандай мыйзам ошо жердеги врачтар, мугалимдерибизге иштебей атат да. Ошолордун айлыгы көтөрүү боюнча мыйзамдар 10 секунд.
мыйзамдарды кабыл алган, бирок тилекке каршы алардын аткарылбай атканы боюнча сиз карап чыксаңыз бир анализ кылып. Рахмат. Рахмат, жазып алдык, аны эске алабыз.